Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей эле, мында биз ар дайым кыргызстандык спортчулары жана кыргыз спорту кандай өнүгүү жолунда, кандай жаңылыктар, кандай маалыматтарга бай экендигин байма-бай сиздерге айтып келгенбиз. Ал эми бүгүнкү биздин чыгарылышта биз ушул шаардык спортко көңүл буралы жана ушул шаардык спорт, Бишкек шаарынын спорту кандай жаңылыктарга бай, кандай жаңы пландарга бай экендигин билиш үчүн биз албетте студиябызга мейманыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Бишкек шаардык дене тарбия жана спорт башкармалыгынын директору, самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Абдан кубанычтабыз убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге. Анан эң алгачкы эле биздин сизге болгон куттуктообуз, ордуңуз менен куттуктайбыз. Анан буга чейин сиз ушул самбо федерациясы жеке спорт жаатында эмгектенип келип, эми бул мамлекеттик жаатта иш алып барган айырмачылыгын байкадыңызбы? Ооба, эми самбо федерациясы бул деген коомдук иштер болчу. Мен дагы өз убагында бир топ жылдан бери өкмөт кызматында жүрдүм, коопсуздук кызматында иштедим, анан мамлекеттик каттоо кызматында иштедим. Мага мамлекеттик жумуш жакын эле. Азыр эми биздин мэриянын катарындагы дене тарбия башкармалыгына келгенден бери жаңы өзгөртүүлөр, жаңы жакшы пландар биздин мэриябыздын башчылыгы менен, биздин шаардык кеңештин депутаттары менен азыр тыкыз иштей баштадык. Буюрса, шаардын дене тарбиясынын жетишкендиктерин мына пандемия оорусу Кудай буйруп аяктап кетип, аман эсен кыргыз элибиз аман болгондон кийин жетишкендиктерди дагы көрө жатарбыз. Ооба, мынакей жогоруда өзүңүз белгилей кеткендей, чынында эле пандемия учурунда көп спорттук иш-чаралар, дүйнөлүк спорттук иш-чаралар канча бир эсе убакыты өзгөрүлдү. Ошондой эле шаардык спорт жаатындагы өзгөрүүлөр кандай болуп жатат дегеле. Биздин маалыматыбыз боюнча жаңы спорттук объектилер курулуп, оңдоп иштөө, түздөө иштери жүргүзүлүүдө деген маалыматтар чыкты да. Биринчиден эми жанакы жаман оору суркоон айтып кетейин. Бул оору менен өзүнүн жылына коюлган календардык пландарыбыз бар. Ошонун аткарылышы дагы абдан тоскоол болуп калды. Көп маракелер калып калды. Бирок календардык план ошонун аткарылышына азыр мүмкүнлүктөр эми ачыла баштады. Кудай буйрса, мына биздин көлгө барып эс ала турган биздин федерациялар, спорттун, мектептердин окуучуларын эми жибере баштадык. Жакында эле 5-6 командабыз барып келди. Буйрса дагы октябрдын аягына чейин дагы 5-6 команданы жиберчүдөй болуп турабыз. Бул дагы аябай чоң жетишкендик. Анткени могу 2-3 айдан бери өзүңүз билесиз, эл гана кыйналган жок, биздин спортчулар да кыйналып кетти. Маш кылуучулар да бар. Сагынды, качан машыгабыз, таза абага, качан көлгө барабыз. Анткени дүйнө жүзүндө көп эле мекемелер кыскартылды, бирок ошого карабастан дагы алдыга коюлган мекемелердин майрамдарынын арасында дүйнө жүзүнүн биринчиликтери бар экен, Азиянын биринчиликтери бар экен. Көп өлкөлөрдө ошол план боюнча турат, биз ошого катышышыбыз керек. Анткени бул деген шаардын намысы, кыргыз элинин, кыргыз өкмөтүнүн намысы. Ошого биз дагы даярдык көрө баштадык. Буйрса, ал мелдештерге бир барып катышканга аракет кылабыз. Маселен, кайсыл жакын арада кайсыл мелдештер болушу мүмкүн, кайсы спорт түрү боюнча? Мына Түркияда өтүп турган дүйнө жүзүнүн биринчилиги бар. Ошого даярдыктарды эми көрүп атабыз. Кайсы спорт жаатында? Күрөш боюнча. Тяжелый атлетиканын майрамы дагы мына ноябрда болгон атат, ошого даярданып атабыз. Биздин былтыр Москвадан департамент туризмден келип кетишти. Департамент туризм и спорта деп аталат экен. Ошол жактан чоң делегация келип, Москва күндөрүн Бишкекте өткөргөн. Ошондо карама каршы чыккан 2 команданы чыгарттырбыз. Ошондо шахмат оюну боюнча, анан самбо боюнча. Анан ноябрда эми москвалыктар бизди чакырып атат. Бул деле шаардын намысы. Биз ошого шахмат менен оюнаган биздин балдар менен биздин самбисттерди ала барышыбыз керек. Ошол жакка баягы өзүбүздүн шаарыбыздын деңгээлибизин көрсөтүш керек. Анткени алар келгенде 3 күн биякта жүрүп, Кыргызстан, Бишкектин ичинде Москвада болгон жаңылыктардын баары, ушу спорт тармагынын баарын бизге көрсөтүп беришти. Анан азыр ошолор менен кайра кат жазуу түрүндө кезиге баштадык, сүйлөшүп баштадык. Биздин аларга
айткан максаттарыбыздын бири илгери Советтер Союзунун убагында Россиянын сборный командалары, курама командасы баары көлгө келчү. Бул лыжниктер, велосипедисттер, ок атуучулар, хоккеисттерден баш болуп келчү экен. Азыр ошону кайра жандандырып, мэриянын аркасы менен Кудай буйрса уруксат болуп, эки шаардын ичиндеги тигилердин департаменти менен биздин башкарма өкмөтүнүн достчулук түзгөнгө аракет кылып атабыз. Анан биздин аларга айта турганыбыз, келгиле, көлүбүз даяр, Кыргызстанда жер даяр, спорт базаларыбыз көп, ошолорго келип машыксаңар бизге да жакшы болот. Биздин да курама командалар ошолор менен чогуу бийик деңгээлге жеткенге аракет кылабыз. Негизи эле айтып коюшат го, негизи башка чет элдиктер менен башка элдин кандайдыр маданияты, ушул спорт жааты биздин адистерге дагы жакшы башык бере алат деп, атаандаштыкты туура жаратат деп айтылат, Анан мынакей жогоруда айтып кеттиңиз, көлүбүз бар. Чынында эле негизи эле көп спорттук иш-чаралар ушул жай мезгилинен баштап көлдө өткөрүлчү эле. Ал эми шаардын өзүнүн ушул спорттук объектилеринин абалы кандай? Жана анын баарын баягы идеалдаштырып, оңдоп түздөө иштери жүргүзүлүүдөбү? Азыр эми мен бияка 2 ай болду бул башкармага келгенден. Азыр инвентардын бүт жумуштардын баарын, ар бир базанын баарын көтөрүп, өзүбүз анализ жасатып, эмдиги жылга даярдап атабыз. Базаларыбыздын эми азыркы маалда деңгээли эми 4 деген баага койсом болот. 5ке жете элекпиз, бирок 5ке бирок 3 эмес. Базаларыбыз бар. Аларга сала турган, эмдиги жылга кое турган календардык планды оңдоолорго, ремонттоолорго, капитальный ремонттоого азыр пландарды жаңы түзүп атабыз. Кудай буйрса, мына мэрибиз Азиз Эмилбекович да көңүл түз, ушундай спорттук мекемелерге көңүл бурулуп атат. Ал аз келгенсип, мына мэриянын жетекчилери, биздин депутаттар, шаардын депутаттары көрүп атасыңар, канча жерлерде мыйзамдалышкан түрдө парктарга алып берип атабыз. Бул абдан чоң жетишкендик. Бул жетишкендикти баягы президент да мактап кетти, анын да көңүлү түз экен. Анткени бир топ жерлер ушундай өз убагында берилип кеттир. Азыркы биздин чаралар абдан бийик көтөрүлүп атат да. Мына өзүңүз билгендей, жакында эле Адинай парк ачылып атат. Бул абдан чоң жетишкендиктер. Анткени качан эле президент келип парктын ичинде спорт таянчылары катышчу эле. Анткени президент дагы спортто жакшы түшүнгөн киши экен. Өзү волейбол ойночу деп айтып, баягы күнү Адинай паркында келип биздин волейбол ойночуларды, футбол ойночуларды, баскетбол ойночуларды көрүп аябай мактап кетти. Анан ойлойм, биздин азыркы жетишкендиктерибиз могу парктардан башталып атат. Бир чечим чыгарган биздин мэрибиз. Эми парк аянтчаларында, спорт аянтчаларында проект түзө баштаганда, проекттин комиссиясына биздин башкармалыктан профессионалдар кирет. Анткени ар бир аянтчанын өзүнүн спорттук тизмеси менен кандай стандарт болуш керек. Эми Европанын стандарты болбосо, баягы Азиянын стандарттарына жетишкендей, биз өзүбүздүн специалисттерибизди, машыктоочуларды кошуп атабыз. Бул абдан чоң жетишкендик. Эми ар бир парк аянтчасы салганда биздин мекемеден өкүл барып катышат. Түшүнүктүү. Анан мынакей объект боюнча сөз болуп кетти. Көптөгөн көрүүчүнү, кыргызстандыктарды кызыктырган бул ушул Дөлөн Омурзаков атындагы спорт аянтчасы, стадиону. Албетте бул мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара, бирок бул Бишкектин тегерегинде, Бишкектин аймагында болгондуктан сөзсүз түрдө сизге дагы түзмө-түз байланышы бар эмеспи? Бул оңдоп түздөө иштери кандай болот? Мисал алсак, азыркы кезде ушул Кыргызстанда футбол боюнча лига ичиндеги мелдештердин баары Кант шаарында өттү. Эмне себептен ушул биздин стадион, Бишкектеги стадион буга азыркы кезде мелдештерди өткөрүүгө даяр эмеспи ошондо? Азыр даяр. Бул деген республикалык масштабта өтүп турган эмелер да. Сиз жакшы теманы мында баштап коюңуз. Биздин мэриянын астында илгерки Алга клубу бар. Көп жылдан бери бул Алга клубу бар экен. Бул мэриянын астында. Ошол клубду кайрадан жандандырып атабыз. Азыркы күнү биздин жетишкендиктер мэриянын Алга клубу таблица боюнча 2-нчи орунда бартабыз. Жакында эле 1 ай болду. Жаңы директорду шайладык. Мейклис Кошалиев Мейклисти шайладык. Ошо ал киши илгерки легендарлуу Алганын оюнчуларынын бири. Мейклис Бешеничти ошока мэриянын макулдугу менен Мейклис Бешеничти коюп, мына акыркы оюндарда 4 оюнга жеңишке жетишти. Жанакы биздин Госагентствонун короосунда айткан стадионубуз эң жакшы, номер 1 деген стадиондордун бири.
Ошо стадиондордун бирине Кудай буйрса эми азыр госагентство менен тыкыз иштеген атабыз. Ошо стадионго эми чоң мелдештерди республиканский масштабта, эл аралык масштабтагы мелдештерди ошо жака өткөрүп атабыз. Аянтчага. Аянтчага. Бирок аянт шер абалы кандай? Азыркы күндө аянтчанын абалы жакшы. Аянтчанын абалы жакшы, анткени госагентствонун жетекчилери аянтчага илгеркидей той тополоңдор концерттерди өткөргөнгө тыюу салдырган. Аянтчаны сактап алса бат эле бузулуп кетет. Ошон үчүн чоң эл аралык мелдештерге ошо аянтчан даяр, Кудай буйрса. Биз өзүбүздүн аянтчабыз болчу мэриянын арасында азыркы күнү биздин скульптурный академия менен келишим түзүп алып, ошо аянтчага машыктыруучуларыбыз биздин футболисттерибиз ошол жакта машыгат. Ректоруна чоң рахмат. Кудай буйрса биздин договорубуз бар. Ошо договорга карата биз азыр машыктыруучу иштерин ошол жактан жүргүзүп атабыз. Бирөөбүз оюбуз боюнча Кудай буйрса биздин мэрибиз дагы шаардык кеңештин депутаттары да колдойт болуш керек. Шаарга өзүнчө футболдук чоң аянтча керек. Мен кезектеги суроом ушул боюнча болчу да. Ушул боюнча негизи эле биздин футболчуларыбыз мыкты ийгиликти жаратканда бийлик өкүлдөрү дагы убада берди эле да. Жаңы футбол аянтчасы болот депчи. Андан бери 2 жыл өтүп кетти. Бирок ал боюнча азыркы учурда кабар барбы? Азыркы кабардын четин айтып берейин. Эми четин анча-мынча биздин шаарыбыздын жетекчилери менен көп урушпас. Азыркы мына футбольный клуб алга түзүлгөндөн бери уставында мындай жазылыптыр. Мэр автоматтык түрдө президент клуба болот. Вице-мэр мына азыркы күнү Бакетаев мырза биринчи вице-мэр болот экен, вице-президент болот экен. Анан эки шаардын башчысы ушинтип спортко көңүл бурбагандардан кантип өспөсүн. Кудай буйрса мына алган жетишкендиктер менен эки жетекчи менен сүйлөшкөндө азыр ойду эндиги жылы могу эмгек киргизгендердин аянтына ошол жака шаардык аянтчаны оңдогон, ошол жерде оңдоп стандартка жеткирет деген ойлорубуз бар да. Кудай буйрса шаардын жетекчиси колдоп атат. Жакшы. Негизи эле колдоолор жакшы болуп тезирээк ушундай спорттук объектилер курулуп кетсе абдан ыңгайлуу болот эле да биздин спортчуларыбыз, өзгөчө футболисттерибизге дагы. Себеби азыркы кезде футболчуларыбыз мыкты эле жакшы эле жыйынтыкты көргөзүп жатышат. Анан эми ушул эле дагы объектилерге тийиштүү алсак Аккула ат майданы бар, Ал жердеги абал дагы мындай кичине кайгыны пайда кылгыдай абалда. Ал жердеги ушул оңдоп түздөө иштери тендер жарыяланды, болот деп жатты эле. Ал эми азыркы учурда агитациондук иштер жүргүзүлүп жатат ал жакта. Бул кандай көрүнүш? Мен Аккуланын алдыга коюлган проекттерин четин көрө баштадым. Анткени анын проектисине биздин дагы башкармалар катышат экен. Биз көчө гана Садыр Мамытов деген жакшы биздин машыктыруучубуз, Конно спортивный мектептин директору, жакшы биздин теңтишибиз бар, спортто көп өскөн, көчө эле көп чыгып сүйлөшкөнбүз. Анткени ал дагы күйүп атат. Ар бир спортчу Аккула жеке гана спортчу эмес. Кыргыз эли эми көзгө көрүнгөн чүйдүн тегереги, шаардын ичинде болгон бир жалгыз ипподромубузду оңдоп цивилизованный түрүндө Европа стандартка жеткирүүгө аракет кылабыз. Ушу көлдөгүдөй эле ат майдан кылып койсо, Таластагыдай ат майдан кылып койгонго. Ошого эми проектин айтып атпайбызбы? Мэрдин уруксаты менен ошо проектке биз да киришип атабыз. Анткени өзүңүз билесиңер да, баягы илгерки ырлары барго. Нам бышырган киши нам бышырыш керек, өтүк жасаган киши өтүк жасаш керек. Ошон үчүн спорт жагынан көңүлүн, маанайын бизге берип атат. Ошол жерге биз да чоң салымыбызды кошолуп атабыз. Мени көпчүлүгү билет, биз ошо майын чыгарганга, эми тамаша түрүндө айтайын, майын чыгарганга аракет кылабыз да, ошо Аккуланы эртең сыймыктана турган ипподром кылганга аракет кылып атабыз да. Проекттери даяр, тендер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса мына чечимдер келсе дагы шаардын эли, кыргыздын эли көрөт го. Биздин жетишкендиктер Аккула боюнча. Жакшы жетишкендиктерге тезирээк күбө болуп, бир жакшы жыйынтыктарды, жакшы оюндарга өтүлүшүнө күбө болот деген ойдомун. Кыргыз эли эң негизгиси аманчылык болуп кетсин дейли. Анан эми мынакей сиз азыркы кезде ушул шаардык спортко жалпы көзөмөлдүк, ошол жерге көбүрөөк маания буруп жатып, самбо федерациясы күмүскө да калып калбайбы? Эми самбо федерациясы ал деген коомдук иш да. Мен Кудай буйрса мына быйыл аман-эсен өткөрүп алсак, ал да көңүл бизде. Эми самбаны билесиз, эми мунун баягы
түбү биздин эң жакын бир тууганда, стратегиялык бир тууганда россияндар болгондон кийин алар менен чогуу иш алып барып атабыз. Ал жак абдан жакшы. Мына Россия темасын жана башынан баштап кеттик. Азыркы күнү Россияда отуруп турган футбол аянтчасындагы мелдештер эми элдерди киргизе баштады. Бул деген пандемиянын азайганы көрүнүп турат. Бирок биз жакта, бизде Кыргызстанда мындай эл чогултуп мелдеш өтөгөнгө азырынча уруксат жок. Баары масочный режимде окуп атпайбыз, баары бет каптардын баарын кийип жүрөбүз. Но Кудай буйрса дагы жетишебиз. Ошон үчүн бул коомдук иштерди биз муниципалдык иштер менен аралаштырбаганга аракет кылабыз. Бирок көңүлүбүз түз, ар бир спортко жеке гана сан эмес. Мен бияка келгенде айткам, мага ар бир спорт биздин шаарга жардамы тийсе, агитация биздин эл бала чакабыз ошо спортко, кайсы спортко көңүл көп болсо, ошого көңүл көп бурабыз. Анткени мына дагы бир жакшы темаларыбызды сизге четин айтып кетейин, башталып кетти. Сизди көргөндө аябай кубаныч атпаймынбы? Пара дзюдо, пара тэквондо. Ловозы темасы абдан күчтүү. Биз ошого абдан жакшы көңүл буруп атабыз. Мына жолдон келатып эле Facebook'тан карадым, господин Келлер деген, Генри Келлер деген Германиянын жараны бар экен. Өзү дагы майып окшойт. Жыл сайын келет экен дагы бир 2-3 биздин Кыргызстандын майыптарын өзүнүн коляскаларын белек кылып берет экен. Мен азыр бия жумуштан чыгып атып ошо Келлерди таап бергилечи, бир шаардын атын Разычылай жөн эле Германиядан келген жаран экен. Анан биздин майыптарга жардам берип атканда кантип биздин шаарыбыздын жетекчилери жардам бербейт? Биз кантип жардам бербейбиз? Биздин өзүбүздүн мектебибиз бар, паралимпийскийлер даярлаган. Ошолорго көңүл буруп атабыз. Акыркы велопробегде да биздин Ловозунун катышуучулары бар. Мына мэрди көрүп атасыңар. Мен келгенден бери бүт спорт чарага катышып атат. Спортты өзү жакшы түшүнгөн бала экен. Өзү түшүнгөн аз келген азыр вице-мэрлердин баарын спортко жакындатып атабыз. Анткени баары жаш, күчтүү. Жеке гана саясат менен иштебей, жумуш менен иштебей, спортто да караш керек экен. Мен азыркы күндөрү девиздерди түзүп атам. Больницага чейин, мына азыр билесиңер го, бүт жерде эле больницалар салына баштады, капсулалар, фундаменттер коюлуп, ар кайсы региондордо Кудай буйрса көңүл жакшы. Мен айтам, больница чейин мына спорт, дене тарбия. Биз больницага жеткирбешибиз керек биздин жарандарды. Айымы болобу, мырзасы болобу, баласы болобу, эркеги кызы болобу деген больницага жеткирген чейин биз экенбиз. Ошон үчүн бизге көңүл бурсак, канчалык спорт тармагы, дене тарбия тармагы Кыргызстанда көбүрөөк болсо, ошончолук азыраак больницаларга барабыз. Ошон үчүн биздин тармакты көбөйткөнгө быйыл Кудай буйрса бюджеттин да жагын көбөйткөнгө аракет кылабыз. Сөзүңүзгө өзүм өзүм аралжы дегендей, Асанбайда, микрорайон Асанбайда жакшы биз өзүнүн аянтчабыз бар экен. Бир топ жылдан бери проект түзүлүп калыптыр. Шаардык спорт комплекс түзгөнгө, бассейни менен, астына кое турган 60 машинелик орду менен, ошол проект ошо ойдон ачылып дагы, түзүлүп дагы, бирок жатып калыптыр. Азыр ошону кайра жандырып атабыз. Өзүбүздүн Карасай 41 деген офисибиз бар. Ошо жердин артында жарым гектарлык өзүбүздүн жерибиз бар экен. Ошо жерге спортсмендердин диспансерин салганга уруксат сурап атам. Анткени шаардык спорт диспансер бизде жок. Мына Белинскийде жана строительный поликлиникасында ошол жакта турат. Эми аякка барсаңыз, байкуш биздин спортчулар эртеден кечке чейин ошону алып проектти Кудай буйрса кайра жандандырып, ушу шаарга мэрдин убагында болобу, бул мэр болобу, жаңы мэр болобу, ушул депутаттар болобу, ушул теманы ойгондуруп, календарын өзүбүздүн планга киргизип коелу деп атабыз. Нурлан мырза, абдан жакшы идеялар, жакшы пландар бар экен, албетте. Бирок мунун баары айтылганы менен кайсыл убакытка чейин аткарылып калыш керек экендиги дагы пландаштырылуудабы? Да, анткени азыр мына депутаттарыбыз менен иштей баштады, шаардык депутат. Шаардык депутаттардын деле жарымдан көбү спортсмен экен. Тизмесин карап көрсөңүз, жарымдан көбү спорт менен жакшы эле машыккан айымдар бар экен, мырзалар бар экен, алар деле түшүнөт. Анткени баары эле бизнесмен болуп кеткен туура эмес да. Азыр мына көңүл докторлорго бөлүп атат, мугалимдерге бөлүп атат. Бирок биздин машыктыруучулар муниципалдыктардын катарына кирелик. Мен ошол теманы көтөрөйүн деп атам. Анткени бир нерсе көңүл бурса эле байкуш биздин эми байкуш деген сөздөн кечирим сурайм, биздин мугалимдер, докторлорду баары эле акчасы аз деп атат. А биздин машыктыруучуларчы? Алар дагы эптеп септеп баягы патриотизм сезими менен иштеп атышат да. Алган эми тыйын тепери Кудай шүгүр эми ыйлаган спортсмен машыктыруучуларды көрө элекмин, бирок алардын дагы
дүйнө жүзүнө даңазалап көтөргөн жетишкендиктер үчүн киши көңүл бурулат деп ойлоп атабыз. Ошон үчүн дагы мен Кудай буйрса шаардык сессияларга катышып ошо теманы көтөрөйүн деген оюбуз бар. Учурда ушул машыктыруучу жаатында Бишкек шаардык спорт курамаларында машыктыруучулар жетиштүү элеби, адистер? Адистер Кудай буйрса жетиштүү. Анткени биздин физкультурный академиябыз жакшы кадрларды даярдап атат. Мына жакында алар мени бир жакшы бир семинар өткөрөлү деп атабыз дагы. Анан договор түзөлү деп атабыз. Мына допустим жыл сайын бир 50 машыктыруучусу физкультурадан бүтсө, жок дегенде жарымы ушу дене тарбия тармагына өтүш керек. Ошолорго жаңы адистерге шарттар түзүп бериш керек. Азыр Кудайга шүгүр, жана конкурс деген немени абдан жакшы көтөрүп атабыз дагы. Жөн эле көчөдөгү кишилерди албай, именно физкультурный образование болсун, же мугалимдик кесип менен болуш керек. Анткени мен азыр келип караганда көп кадровый качествосы анча эмес экен. Билимдүү болсо эле высшее образование дегенде ошону болсо эле көбү ала бериптир. Азыр мен жаңы токтомдорго киргизейин деп атам. Обязательно машыктыруучу ушу батагы спорт тармагында иштеген улан кыздар же мугалимдик тармакты бүтүрүп келиш керек, же физкультурный тармакты бүтүрүп келиш керек. Сөзсүз түрдө жогорку билим. Обязательно. Түшүнүктүү, абдан жакшы идеялар, жакшы проектлер экен.